Бул жерде жалпысынан чоң уй кунаажын торпокторун кошкондо 25 баш бар. Швейц породасындагы Россиядан алып келинген уйлар тугандар. Мына ушундай даяр порода уйлары менен 40 сотук жер аянтында жайгашкан сарай, жашай турган үйү, склад бөлмөсү менен шашылыш түрдө сатууга чыкты тугандар. Баасын башында эле айта турган болсок, ушул уйлар сарайы менен шашылыш түрдө $82,000 кеми бар деп сатууга чыкты тугандар. Албетте саудалашуу жолдору болот. Келип көрүп жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот тугандар. Кааласаңыздар уйлардын өзүн оптон барын сатып алсаңыздар болот, же болбосо сарайын, үйүн өзүнчө сатып алсаңыздар дагы болот. Аны дагы бир катар ээси менен байланышып көрөсүздөр. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн Чалдыбар, Казакстан границасына жакын болуп калат. Тагыраагы Кара-Балта тараптан келгенде, Чалдыбар айылына киргенде эле биринчи повороттон Гаражная көчөсү менен 1,5 километр келсеңиздер, дал ушул сарайлар жайгашкан жерди көрөсүздөр тугандар. Өтө сонун бардык шарты түзүлгөн. Азыр бир катар четинен сиздерге көрсөтүп берейли. Видеонун аягына чейин үзбөй көрүп туруңуздар. Бул жерде көрдүңүздөр, сеновал дагы бар. Жалпысынан ушул 3000 штук пресс жөөнү ылайыкташтырылган тугандар. Азыр чек араларындагы бир катар көрсөтүп берем. Негизинен бул жерде, ушул жерде мал чарбачылыкты өнүктүрсөңүздөр болот. Себеби бул жерде бардык шарты бар. Жер астынан таза суусу чыккан, свет дагы тартылып келинген, бул жагында жайыты дагы кенен, малды алып барып сугарганы бул жагында көл дагы жакын жерде жайгашкан тугандар. Анан бул жак жагы көрдүңүздөр, ошол Чалдыбар айылы тараптан түшүп келген жак болуп калат. Чек араларын бир катар көрсөтө турган болсок, бул жагы тетиги бетон стойкасын көрдүңүздөрбү? Ошодон бери сиздерге карайт. Анан бул жак тарабы болсо, мына сеновалдын арты менен болуп калат экен да, примерно. Ушул жерден түп-түз ушундай. Көрдүңүздөр, бул жагында жашоо шарты бар үйү, сарайы, анан склад бөлмөсү. Анан бул жак жагы бош орундук. Кааласаңыздар, негизи сарайы 30 баш уйга букага ылайыкташтырылыптыр, же болбосо бул жагына дагы кенен бир чоң сарай салганы, чоң үй салып алганы дагы бош орундугу бар. Алсаңыздар дагы бир катар карап көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, бир катар четинен эми көрсөтүп баштайын. Көрдүңүздөр, бул жак сарайдын, үйдүн асты ушундай сплошной навес болгон. Көрдүңүздөр, бул жагында торпок камаганы ошол жазгы навеси дагы бар. Үйдөн көрсөтүп баштайын. Киргенде эле бул жер путчесме жайы болуп калат экен. Эми бир аз косметика ремонттор керек бул жагына. Бул жагында топкасы, печкасы жайгашкан. Үй жылытуу системасы отопление менен. Бул жерге жылытуу батарейкалары дагы орнотулган. Андан бери келсеңиздер, негизинен бул тарабын ашкана бөлмө кылып койсоңуздар болот. Көрдүңүздөр, бир катар эми ремонт жасайсыздар сөзсүз. Бул жак тарабы мынакей жуунуучу бөлмө. Ал жак жагы душ кабинка болсо, бул жерге унитазын коюп койсоңуздар болот. Андан бери бул жагында 2 бөлмө спальный бөлмөсү бар. Мынакей бул жагы көрдүңүздөр, чакан болгон. Азыркы учурда эми ремонту бул жагынкы бир аз жакшыраак экен. Бул жак жагы эми азыр ашкана катары колдонулат экен. Бул жагындагы спальный кылып койсоңуздар болот. Жылытуу батарейкалары жайгашкан, чай иче турган стулдары турат. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Мал чарбачылыкты өнүктүрөм десеңиздер, локациясы мощный экен да. Бул жагында эгин-тигиндер жыйылгандан кийин ушул тарапка эле малды алып чыгып жайсаңыздар дагы болот экен. Андан бери бул жагы склад бөлмөсү болуп калат экен. Мынакей. Склад бөлмөсү. Жанагы мынакей. Бул жерде уй сай турган аппараты дагы турат да. Ушуну дагы сиздерге белек катары калтырат экен. Бул жагында сепаратору дагы турат. Буну дагы сиздерге калтырылат. Анан бул жагы ошол жанагы 30 баш уйга, 30 баш букага. Жалпысынан эме ошол 30 малга ылайыкташтырылган сарай. Акырлары бардыгы жасалган. Асты стяжка болгон. Бул тарабы асты пол болуп тур. Боксидик ага турган каналдары дагы бардыгы бар. Эки акырдын четинен тең ушундай рабочий зоналары бар экен тугандар. Көрдүңүздөр? Ушул бышкан кирпичтен салынган эски сарай. Үстү плита менен жабылган. Каласаңыздар үстүн дагы сеновал кылып койсоңуздар болот. Же болбосо үстүнө жанагы жашоо шарты бар экинчи кабатты өзүңүздөргө үй кылып алсаңыздар дагы болот экен да. Бул жагынан сыртка чыгасыздар. Мынакей. Күнчыгыш жагындагы чек арасы ушул жерден болуп калат экен. Бул жагын көрдүңүздөр, сай. Ушул жака эле жанагы малдын боксидиктерин ушул жака алып чыгып төксөңүздөр болот экен тугандар. Жүрүңүздөр, эми бир катар бул тарабын көрсөтөйлү. Мынакей. Бул жагында азыр эми торпок камаган местасы, навесин астына. Бул жагынан уйларды киргизип койсоңуздар, ушул жакта чөбүн, жемин, суун ичип ушул жакта эле турат экен да. Үйүн асты кенен. Анан бул жагына септиги деле казылган. Бул жак тарабында бир чоң септиги дагы бар. Кааласаңыздар ал жагын пол кирип катары колдонсоңуздар дагы болот экен.
жер астынан суу ушул жерден чыккан туугандар. Мынакей. Көрдүңүздөр, бардык шартын түзүп коюптур да. Алып эле келип ушул жерде мал чарбачылыкты өнүктүрсөңүздөр болот. Мынакей. Жалпысынан ушул уйлар чоң уй, кунаажын, торпок бардыгы кошулуп отуруп 25 баш экен. Ушул уйлардын эгерде өзүн эле алам дей турган болсоңуздар, өзүн сатып алсаңыздар дагы болот. Өздү 25 башы $42.000 кеми бар деп бааланууда туугандар. Келип уйлар жаккан болсо бир катар баалашып алсаңыздар болот. Негизинен көрдүңүздөр, породалар өтө сонун. Швиц породасындагы уйлар орточо эсеп менен ар бир уй 30 литрдин тегерегинде сүт берет экен. Көрдүңүздөр, Анан же болбосо торпоктору деле мына торпоктор 1 жаштын тегерегиндеги торпоктор экен. Чоң-чоң. Кыскасын айтканда жакшы породадагы уйлар экен да. Ушундай туугандар, уйлардын ден соолуктары бардыгы жакшы, бүт дарылары берилип, уколдору бардыгы сайылган. Эгерде ушул сарай, ушул ушул уйлар кимге кызык болсо, эс номер экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Эгерде уйлар кереги жок, мага сарайдын өзү эле керек дей турган болсоңуздар, сарайдын өзүн $40.000 деп бааланууда, эми бир аз ырымына түшүп берет туугандар. Көрдүңүздөр, ушул 40 сотук жер аянтында жайгашкан сарай, жашай турган үй, склад бөлмөсү, 25 баш уyu менен шашылыш түрдө чогу $82.000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Эс номер экранда турат, түз эле чалып байланышып, жаккан болсо баалашып алып коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, анан ушул видеону дос туугандарга, мал чарбачылык менен кызыккан досторго WhatsApp группаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.